Рахмат, Мат Төраға. Қарманбек Қошқарбаевич, бұл Фучиктегі түрк, қырғыз орқанат жөнінде сөз болып тұрады. Азыркы иштеп аткан боюнча мөөнөтү бүттү, азыр 5 жылга да узатабыз деп атасыздар. Азыр кандай шартта иштеп атасыздар? Декабрь айынын акырында түрк мамлекети менен келишим түзүлдү, 5 жылга узартылды. 5 жылга, 5 жыл ичинде биргелешип башкаруу боюнча. Ооба. Ал жерде биргелешип башкарганда бир эле директор болот, же 2 директор болобу? Башкаруучу орган ким жоопкерчиликти алат? Турциябы же Кыргызстанбы? Бизде директорубуз бар, ал Турция мамлекетинен главврач бар. Бирок алардын өзгөчөлүгү менен 3 ай сайын врачтар алмашып тургандыктан, ал жакта 3 ай сайын главврачы өзгөрүп турат. Ошондуктан эки тараптуу деп атабыз. Биздин директор, биздин зам директор ал жерде иштейт. Жана кандайдыр бир чечимдер боло турган болсо, чогуу чыгарышат. Жок. Бир директор болобу? Жок, эки директор. Түрк мамлекетинен, биздин мамлекеттен. Экөөнүн тең укугу бирдей болобу? Укуктары бирдей. Экөөнүн ою эки башка чыкса кандай чечим болот? Эки бири-бирине карама каршы болуп калса, пикир келишпеш болуп калса. Азыркыга чейин андай көбөй болду элек, чечип келе жатат. Эми болуп калышы мүмкүн да. Негизи бир эле киши башкарыш керек да. Бул келиш Юридикалык жактан бир эле киши директор болот да, эки дейм болбойт. Ооба, мамлекеттер арасында болгондо ушундай келишимге кол коюлуп калган экен, ошонун негизинде эки жетекчи болуп дайындалып жатат. Мына 32 миллион доллар 5 жылга турабы? 5 жылга инвестиция алат неме? Түркия мамлекети. Бул жакшы, чоң рахмат Түркия мамлекетине. Бул кандай шарт менен? Шарты барбы же жөн эле инвестиция кылабы? Талаптары барбы? Талаптар бизге коюлган талаптар деле жок. Биздин мамлекетке болгон кошумча жардамы болуп эле эсептелет. Себеби жардам деп эмнени айтып жатабыз? Бул биздин баасын чыгарганда биздин жеке клиникаларыбыздын бааларын карап чыгып, ошондон ылдый, бирок биздин мамлекеттеги төлөмдөрдөн жогору болуп эсептелет. Азыр ушул ооруканага дарылануу бекерби? Жок, төлөм мененби? Төлөм менен. Төлөм болгондо кандай? Рыночный базардык төлөмбү же мамлекеттин коюлган баасы менен төлөйбү? Жок, бул мен айткандай эле биздин мамлекеттик төлөмдү карашкан, биздин жеке менчик клиникалардын төлөмүн жана Турциядагы болгон төлөмдү үч тараптуу карап, орто эсепти чыгарышкан. Бирок ошонун негизинде биздин жеке клиникадан арзаныраак болуп калат. Кайсыл ооруларды дарылайт ушул ооруканадан? Кардиология, жүрөк кан тамыр оорулары, пульмонология, анестезиология жана реаниматология, радиология отделениялары бар бизде. Ана ушул жылга чейин канча акча тапты? Козур отчётту экен анда. Мамлекетте бюджетте канча акча которду? Платный болсо, пайдасы канча болду тапканы? Иштегенден бери тапкан пайдасы канча болду? Жалпы болуп 13 миллион 22 жыл боло турган болсо, 23 жылы 157 миллион, 24 жылы 107 миллион. Өзүн тапкан бюджетке канча которду ошонун ичине? Анысын эмне кылбайт экен. Анда мына 32 миллион доллар каяка кетет? Бул маяна кетеби же эмнеге кетет? Оборудованиега тетиктерге эмнеге кетет? Жалпы оорукананын каржылоосуна кетет толугу менен. Эмнесин каржылаганга? Айлык маянасынан тарта чыгымдары, уборщица охраналарынан бери жана сырткы көрүнүштөрүн кароо. Анда бул больница жаңы аны тапкан акчасы бюджетке которулуш керек да, айтып аткан 150 миллион деген. Мен сизге Шуну тактап бериңиз. макул. Андан кийин мына бизден врачтар барып окуп келет экен, тажрыйба алып. Бул туура. Жана да көп суроолор берди, коллегаларым кайталабай коеюн. Ошо тандоодо ошондо так, анан калыс тандасаңыздар. Себеби ал жактан эми мамлекеттик менен барып тажрыйба алып келем дегенде жаштар, таланттуу абдан көп. Анан билесиздер, тааныш билиш болуп кетпесин. Андан кийин биз тараптан жетекчини ким дайындайт? Кыргыз тараптан жетекчини ким дайындайт? Неме? Администрация биздики. Камин дайындайбы? Ал жака ким сунуш кылат? Министр. Саламат сактоо министри. Саламат сактоонун министри сунуш кылат. Азыр ким иштейт бизде? Осмон Сатарович иштейт. Канча мүнөткө дайындайт?
булардын мөөнөтү 3 жылдан 5 жылга чейин болуп келаткан, акыркы эмне талаптар менен 5 жылга узартылып жатат. Рахмат, негизинен муну колдойбуз. Бирок жанагы юридикалык моменттерин да карап коюңуздар. Рахмат.